Realda yaşasak da ırakatmağa bir kubanı para kayrada bu oylarıma baylana çay çay çırağın sonuna çay çay nurun çeksiz açılda gönül sensiz Bebek bilse de senden başka ömrüm teksiz bir kubanı kayra kayrada bu oylarıma baylana Ülkemizde saat 18. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман таң, кутман күн бардык сүйүктүү замандаштарыбызга баарыңыздар менен кайрадан амандашып, куттуу кечте салам айтканыма абдан кубанычтамын. Достор, дүйшөмбү күн июнь айынын соңку күндөрүнө келип калдык. Караңыздарчы, көз ачып жумганча биз жай мезгилинин бир айын артта калтыралы деп турабыз. Көлгө барып келгендерге, барам деп жаткандарга баарыңыздарга салам. Анан бүгүнкү эфирде биз сиздер менен чогуу ушул күн тууралуу кененирээк сөз кылмакчыбыз. Күнгө күйүү туурабы, кандай күйүш керек, эгерде жок болсо анда кантип сактаныш керек? Баарыбыз билебиз, көпчүлүк тери рак ооруларынын көпчүлүгү ушул күндөн күйүк алганда пайда болуучу оорулардын бири. Же болбосо терилерде ар кандай тактар пайда болот. Эмне себептен? Кайсы учурда күнгө күйүш керек анда? Кээде болсо дарыгерлер тескерисинче D витамин жетишпейт, күнгө чык деп айтышат. Мына демек биз кайсы учурда күн нурунун дарылык касиетин ала алабыз, кайсы учурда зыянын тартып калышыбыз мүмкүн. Бул тууралуу алдыда кененирээк сөз кылабыз. Биз угармандарыбыздын баардыгын тең чакыргыбыз келип турат. Бүгүн биздин коногубуз да сонун өзгөчө. Мээрим Давлетова клиникасынын косметологу, дарыгери Айзада Давлетова биздин төрүбүздө. Мына ошондуктан бизге кошулуңуздар. Эгерде кайсы бир угармандарыбызда Facebookка киргенге мүмкүнчүлүк бар болсо, анда ал жактан биздин онлайн трансляцияны көрсөңүз болот. Радио Кейдин баракчасын таап, жана албетте баардык суроолорду WhatsApp номерубузда күтөбүз. 0705 53 16 64 сандары кызматта. 0705 53 16 64 сандары. Анан күнгө чыкканда кимдир бирөө мага окшоп тез карайып күйүп кетет, кимдир бирөө оңой менен күйбөйт. Бул теринин өзгөчөлүгү эмнеде? Бул учурда кандай кылыш керек? Албетте жайкысын айымдарды, мырзаларды тынчсыздандырган көптөгөн суроолор бар. Баардык суроолорду жөнөтө берсеңиздер болот. Бир музыкалык кыргак менен саатыбызды ачып алалы. Андан соң сиздер менен чогуу конокто тааныштырып улантабыз. Бегиш жана Нурлан Насиптин Ысык көлүм. Качан иштеген жүргөлө көлүмү биз менен эс алып жегенде эң сонун табасың издеген толкуну ысык көлүмдүн толкутуп турат өмүрдү өрбүгө толуп шаңданып ар бир күн өтөт көңүлдү ысык көлүм кучагын жайып чакырат ысык көлүм жегине барын батырат ысык көлүм жүрөккө сүйүп толтурдар ысык көлүм жаныма кубат толкундар акча
Кулдарда көл үстүн айланып, ажары кү болуп черпилер. Ак кеме үн салып айдалып, аздырат черке сымбаттуу селкилер. Кыз жигиттер жетеги, кыналып бүтпөй кептери. Ырахат менен курчалган, ысык көлүмдүн кечтери. Ысык көлүм, кучагын жайып чакырат. Ысык көлүм, жегине барын батырат. Ысык көлүм, жүрөккө сүйүп толтурдары. Ысык көлүм, жаныма куба толкундары. Бегиш аба ырайы күн ысык кезде, керектүү буюмдарды тезден чогултам мен, чогулта досторум. Баарыбыз көл жегинде бирге таңды тоскону, нурлар менен кумбатталып позитивди кошкону. Ысык көл керемет салктан төр, калды саналуу мүнөттөр. Сүйүнүч бардай жүрөктө, өтүп нечен чакырым, жайылдам акырын. Кирип келдик ысык көлгө, жанымда бар жакыным. Ысык көл кереметти, кыргызымдын дерметти. Байлыгым ысык көл, басымыгым ысык көл. Келер дарегим ысык көл, көрөр карегим ысык көл. Ысык көлүм, кучагын жайып чакырат кол. Ысык көлүм, жегине барым Ысык көлүм, жегине барын батырат кол. Ысык көлүм, жүрөккө сүйүп толтурдары. Ысык көлүм, жаныма куба толкундары. Мен билген бир гана сулуулук бар. Ал ден соолук. Ден соолук адамдын сулуулугу, ден соолук бул адамдын бакыты, ден соолук адамдын байлыгы деп айтып келет эмеспизби? Ошондуктан ден соолугумду баалайм деген угармандарыбыздын баардыгын иммунитет уктуруусуна чакырабыз. Кызматыңыздарда мен журналист Айнура Миназарова. Анда достор, келиңиздер, бул сааттарда дагы силер менен чогуу бүгүн күндүн пайдалуулугу, күн нурунун жана зыяны тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Кайсы учурда күнгө күйүш керек, кайсы учурда күйбөш керек, күн нурунан кантип сактаныш керек, өзгөчө күн чаңкайып тийген учурда эмне себептен биз батыраак баш ооруйт, эмне себептен дене табы көтөрүлүп кетет, айтор карап отурсаң көйгөйлөр көп, бирок ал башка жагын карасаң күнгө чыкпай жашынып жүрө бергендерде ар кандай оорулар пайда болот. Анда биз туура алтын ортосун кантип табышыбыз керек? Бул тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Ал эми бүгүнкү коногубузду дагы бир жолу тааныштырсам, Мээрим Давлетова клиникасынын косметолог дарыгери Давлетова Айзада Өмүракуновна биздин төрүбүздө. Кутман кечиңиз менен. Кутман кеч. Кандайсыз, кандай жетип алдыңыз? Чоң рахмат, жакшы жетип алдым. Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Сиңдиңиз Мээрим менен окшош экенсиздер. Эгерде көчөдөн көрсөң деле деп окшоштурмак экенмин. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, сиздерде азыр Мээрим айым өзү Москвада болгондуктан жумуш көп, жоопкерчилик көп болуш керек сизде. Бирок ошого карабастан алтындай убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Таанышканыбыз үчүн кубанычтабыз. Анда радио угармандарыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер чакыргандарыңызга чоң рахмат. Биз аябай кубанычтабыз чакырганыңызга. Мен косметологмун. Ошо Мээрим Давлетова менен чогуу иштегенибизге уже 4 жылдан ашты. Кудай буйруса иштерибиз уже жакшы. Жакшы. Сизчи косметолог болом деп өзүңүз кыялданып тандаган кесиппи бала чагыңыздан же кийин жок бул косметолог азыр замандын талабына ылайык жакшы кесип экен дедиңизби? Эмне себептен ушул косметологияны аркылап кеттиңиз? Биздин историябыз аябай жакшы деп айтсам болот. Мен башында болсо международный организацияда бухгалтер болуп иштечүмүн. Ал жакта мен англисче жакшы сүйлөйм. Анан Мээрим болсо уже көп жылдан бери косметолог болуп иштеген. Мээримге болсо көп ушу иностранецтер келчү, башка улуттагылар. Мээримдин английский кичине төмөнүрөөк.
анан келип которуп берчи депчи, жумуштан мен жумушуман кийин ошо пациенттердин баарын жазчу, жумуштан кийин келип алар менен сүйлөшүп, анан дальше болсо мэрдин пациенттер аябай көбөйгөндөн лучше мага жардам бербейсиңби деп, экөөбүз уже ошондон иштеп баштадык. Биринчи сиз демек котормочу болуп, анан аягы косметолог болуп кеттириз да. Жакшы, өкүнбөйсүзбү азыр бул косметология жаатын аркалап кеткениңизге? Жок, өкүнбөйсүз. Жакшы. Бизде улам чалып аткан угармандарыбыз бар. Биз угармандарыбызга кайрыла кетели. Бир аздан кийин чалыңыздар. Сааттын 20-мүнөтүнөн кийин чалганга аракет кылыңыздар. Ошол учурда кабыл алабыз. Ага чейин биз негизги суроолорубузду билип алалы. Анан СМС жөнөтүп жаткан угармандарыбыз да бар. Биз СМСтердин баардыгын алдыда окуйбуз. Бир аз чыдамдуулук күтөбүз. Анда достор, келиңиздер, биз ошол Айзада Ай менен кененирээк таанышып алган соң саатыбызды мындай деп уланталы. Эң эле алгач ушул күн нурлары тууралуу айтып берсеңиз абдан кызык болот эле да. Ультрафиолет кызыл нур, кызгылт нурлары, негизи эле күн нурларынын эмне өзгөчөлүгү бар, эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен пайда? Биз толуу аймакта жашаган үчүн лучтар болсо А лучи, Б лучи деп которулат. А лучтар болсо аябай опасно. Эмне үчүн дегенде алар кожанын ичине кирип, раковое заболевание, дерматологический заболевание деп коет, ошолорду алып келет. Б лучи болсо ал кожанын ичине кирбейт, на поверхности калат да. Биз болсо ошо көп айымдар, мырзалар болсо өзүнүн балдарын, жаш өспүрүмдөр күнгө жай келгенде көлгө барып же бассейндерге барып өзүн загар алган аябай биздин климатка аябай терс таасирин берет. Азыр онкологический заболеваниялар ошол күндүн нурунан болгондор аябай көп да. Көп онкологдор айтат, күнгө загорать этпеш керек деп. Күнгө загорать эткенде эртең мененки саат 10го чейин загорать этсе болот, анан 4төн кийин загорать этсе болот. Эртең менен 10го чейин 2 саат, 3 саат загорать этсеңиздер болот, 4төн кийин дагычы. Анан биздин көп мырзалар, айымдар, жаш өспүрүмдөр дагы көлгө барганда эле бассейндерге түшкөндө бир күн кечке жыргайбыз. Анан суудан чыккандан кийин сразу биз денебизди полотенце менен сүртүп, жанакындай шортиктерибиз же купальнигибизди кайра алмаштырышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде биздин денебизде суулар калса, суулардан дагы солнечный лучи отражаться этип загарды аябай көп алабыз. Мынакей. Эмне себептен ошол түшкү учурдагы күндүн тийгени, күн нурлары зыян болуп эсептелет да? Мисалы 10дон 4кө чейинки. Эмне себептен? Эмне үчүн дегенде ошо 10дон баштап биздин күн аябай ачуу тиет, раковое заболеванияларды алып келет. Меланин деген оору деп коет. Биздин меланинибиз аябай высокий болгондо биздин бетибизге, денелерибизге тактар түшөт. Ошолор менен аябай опасно да. Биз көп айымдар эмне үчүн ошол бетиме бизге ошо көп пациенттер келет, кардарлар. Бетибизге болсо тактар эмне үчүн түшүп атат мен дейт. Ошол күндөн көп загар алгандан түшөт да ошол тактар. Ошо косметологдон сизден сурагым келип атат да. Мисалы беттеги тактарды кээ бир айтат го, демек бооруң ооруйт экен, бөйрөгүң ооруйт турбайбы, көзүң, бөйрөгүң ооруйт экен, көзүң алды көгөрүп калыптыр деген сыяктуу бир дарыгери боло беребиз го ар бирибизчи. Бирок канчалык деңгээлде бул чындык? Эгер чындык болсо, анда кандай тактар кайсы оорудан кабар берет? Возрастной гиперкератоз деп коет. Бул болсо ошол 30-35 жаштан кийин биздин печенибиз ооруганда, печень деген боорубуз ооруганда биздин бетибизге ошондой тактар түшүп баштайт да. Колдорубузга көп мырзалардын, айымдардын колдорун карасаңыздар, кара тактар болот, беттеринде тактар болот. Ошол тактар чоңоюп, бетин баарын басып кетет да. Эгерде ошол айымдар, мырзалар өзүн күндөн 100% сактаса, постоянно эшикке чыгарда очки кийип, шляпа кийип, зонтик көтөрүп, колдору жабык кийип, если машина айдаса, колдоруна перчатка кийип, колдоруна дагы азыр базардан деле аябай эле арзан нарукавник деп коет, ошолорду сатып алып кийсе аябай жакшы болот. Мен ошо байына аябай сүйүндүм. Бир водитель маршрутканын сүрөткө да тартып алдык. Ошондо нарукавник кийип, перчаткасын кийип алыптыр да, күн түшкөн жеричи. Ошондо кийип алса аябай жакшы болот. Ошондо тактар дагы аз түшөт, биз өзүбүздү да жакшы сактайбыз. Анан көп ошо водительдерге, айдоочуларга айткан кеңешим азыр болсо ошондой
ультрафиолеттен коргогон атайын айнектерге чаптап койгондор бар, жанагы лобовой стеклаларгачы. Ошолорду дагы чаптап койсо аябай жакшы болот. Мен ушул программага даярданып атып, ультра нурлары тууралуу кандай изилдөөлөр бар дегенде, жылдан жылга баягы биз космоска аябай эле саякат жасап калып атыкпы, мунун баардыгы тең. Ооба, озон катмарында көптөгөн тешиктерди пайда кылат. Ошондон улам барган сайын күн ачуу тийип, барган сайын оорулардын көбөйүп бара жаткандыгынын бирден бири бул ушунда дейт да, окумуштуулардын байланыштырганы. Анан качан күн баягы так төбөдөн тийген учурда озон катмарында пайда болгон тешиктерден күн көбүрөөк өтөт эмеспи? Ошол учурда бул териге демек түздөн түз тиет. Анан ошол себептен анын зыяндуулугу көп деп түшүндүрүп беришет. Ал эми качан баягы 8ден 10го чейин, 4төн кийин күн кыйшык мындай капталдан тийип аткан, ошол капталдап аткан учурда анын зыяны анчалык чоң эмес, бирок андан Д витамин алса болот деп келишет экен. Ошол Д витамин тууралуу айтып берсеңиз, кышкысын өзгөчө кичинекей балдарга 3 ай, 6 айлап беребиз. Жайында өзүбүздүн күнүбүз тим эле кенен кесир күн өлкөсү болсок дагы, бирок Д витамин жетишсиз болуп келет да. Себеби эмнеде мындан? Ошо жаш апаларга айтып кеткен кеңешим, биз ошо түштө деле 12ден баштап 4кө чейин деле биз балдарыбызды күнгө кактайбыз да. Ошондо кактабашыбыз керек. Биздин ошо сиз өзүңүздөр айтып кеткендей, мурун болсо бизге күндөр мынчалык ачуу тийчү эмес. Азыркы экология өзүнүн терс таасирин берип, биз балдарыбызды ошол кичинекей 1 айлык, 2 айлык, 40 айга чейинкилерди күнгө кактайбыз. Күнгө кактаганда сиз өзүңүздөр айткандай эртең мененки саат 10го чейин, анан 4төн кийин кактасак аябай жакшы болот балдарыбызды. Ошол күн ваннасы деген дагы түшүнүк бар эмеспи? Солнечная ванна деп, күн ваннасы деп туруп, анан атайы мисалы мен билем көп үйлөрдө, өзгөчө айыл жергелеринде килемдердин бети бозоруп кетет, ал үйдүн терезесине гезит тагып койгула деп туруп, гезит тагып, калың шешектерди тактырып койчу эле го. Мен ошол чет элдик изилдөөлөрдөн окудум, бул туура эмес дейт да. Тескерисинче колдон келишинче үйгө күндүн нурун киргизиш керек дейт. Айнектерди таза сүртүп, ачып, колдон келишинче күн ваннасын кылыш керек деп. Эми бизде кандай бул, ушул тууралуу айтып берсеңиз? Ошо за граница сиз айткандай аякта күн аябай ачуу тийбейт, ошон үчүн алардыкын ошондой күндөн сактабай деле койсо болот да. Биз болсок тоолуу аймакта жашаган үчүн пардалорду жабышыбыз керек. Илгерки апалар кылгандай өзүбүздүн оокаттарыбызды да күндөн сакташыбыз керек да. Оокаттарды сактаганда биз өзүбүздү деле сакташыбыз керек. Бизди болсо биз өзүбүз көлдө өскөнбүз. Бизди наоборот чоң эне, мамамдар көлгө түшкөлө күнгө кактачу да. Ошон үчүн пигментацияларыбыз бар. Ошолорду азыр биз кетирип атабыз. Ошо көлдө жашагандарга мен айта кеткен өзүмдүн кеңешим, ошо балдарыңарды күнгө саат 10дон баштап 4кө чейин кактабаңыздар. Азыркы карасаң көп бизге 80% биздин кардараларыбыз ошо пигментация менен келет. Аларды болсо пигментацияны болсо ошо если аны 3-4 жылда кетет да, ал 1 жылда же 3-4 процедура менен кетип калбайт. Ошон үчүн ошондой алар 30-35 жашка чыкканда даже 25 жаштагы, 20 жаштагылар деле пигментациялар менен келип атат да. Ошондо күндөн пайда болгон пигментация так бул кандай так? Дана мындай эгер сүрөттөй турган болсо кара чекиттер же мындай калдар дагы ошол күндүн нурунан түшөт. Анан пигментация деп коет, маска беременности депчи. Бул боюнда бар аялдардын беттери бул жактары, бул эки щечкилери, анан чекеси так болот да. Ошону ошол күндүн нурунан түшкөн бул тактар. Анан кош бойлуу айымдар, эмизип аткан айымдар дагы өзүн күндөн аябай сакташ керек. Күнгө вообще эле чыкпай эле коюш керек. Даже эртең мененки 8ден 9га чейин чыкса болот. Анан кечинде чыкса болот да. Если түштө аябай зарыл иштери болуп эшикке чыгыш керек болгондо, анда колдору жабык, жанакындай мен айтканда кол каптарды кийип, зонтик көтөрүп чыгыш керек. Если ошентип чыкса, анда өздөрүнө тактар түшпөй аябай жакшы болот. Алдыда биз күндөн коргонуу тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Келип аткан СМС кат бар экен. Саламатсызбы? Микродилингтен кийин беттин
териси тез күйбөйбү, күнгө жооп берип коюңузчу, рахмат дейт 841 сандары. Жок, микронедлингден кийин жок, түшпөйт, бирок өзүбүздү күндөн 100% сакташыбыз керек. Ошо сиздин өзүңүздүн косметологуңуз айтыш керек. Ошол процедурадан кийин кандай өзүңдү алып жүрүшүң керек, кайсы кремдерди колдонушуң керек, эмне кылышың керек, эмне кылбашың керек. Аякта дагы өзүнүн эрежелери бар. Шашлык жебеш керек, оозуңду чоң ачпаш керек депчи. Ошолордун баарын туура аткарса, анда эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум дептирсиз. 2080 абоненти салам, келиңиз, кош келипсиз. 0312 91 19 19 сандары түз байланыш үчүн жанаттан бери чалып аткан угармандарыбызды эми кабыл алууга даярбыз. Биз 20 мүнөттү артта калтырдык. 0312 91 19 19 сандары түз байланыш үчүн. Жана достор, WhatsApp номерубуз дагы кызматта, бардык суроолорду кабыл алууга даярбыз. 0705 53 16 64 сандарына. 0705 53 16 64. Жанаттан бери биз күндөн сактануу, күнгө күйбөш керек деп атабыз. Эми күн нурунун пайдалуу жактары тууралуу айтып берсеңиз, негизи эмнеси менен пайда? Күндүн нуру болсо бизге эң биринчи бактылуулук гормонду алып келет. Эмне үчүн дегенде, ошо эртең мененки саат 8ден 10го чейин түшсөңүздөр, күнгө 4төн кийин витамин D, өзүңүздөр айтып кеткендей, витамин D алып келет. Биз өзүбүздү тамак ашу метаболизм деп коет. Ошо метаболизмди тамак аш жакшы сиңип берет. Биздин өзүбүздүн маанайыбыз аябай жакшы болот. Өзүңүздөр сезгендей, тоолуу аймакта жашагандар көбүнчө настроениясы жакшы болуп турат. Меймандуу, шайыр келишет, жашоого жеңил карашат. Москвада жашагандар, Новосибирскте, Сибирде жашагандар, алар беттеринде туп-тунук, мүнөзү дагы аябай пас болот. Ошон үчүн ошолор менен өзүнүн жакшы таасирин берет күнүн нурлары. Демек, туура күнгө күйө турган болсоң, күндүн нурун туура пайдалана турган болсоң, бактылуулук гормону өзүңдө эле иштелип чыгып турат, Жакшы. Эми ошол сизге кийинки немеде күнгө күйүү үчүн ыңгайлуу учур жөнүндө айтып бербедиңизби? Бул учурдан бул учурга чейин 8ден 10го чейин, 4төн кийин деп. Ошол учурда деле бетке, колдорго, денеге жанагындай күндөн коргоочу бет майларды сүйкөш керекпи, же ал учурда сүйкөбөй эле койсо болобу? Сөзсүз түрдө сүйкөшүбүз керек. Күндөн коргоочу кремдерди, бет майларды тандап атканда, ал жакта этикеткасында жазылуу УВА, УВБ фактор депчи. Ошолорго аябай көңүл бурушуңуздар керек. Анан кайсынысын кайсы учурда колдонуш керек? Жок, экөө тең жазылыш керек да. Ошо күндөн коргоочу кремдерди ошолор жазылыш керек. Анан базарлардан албашыңызга керек. Эмне үчүн дегенде, базарда күндүн аяк аябай ысыйт. Алар если күндөн луч нурлары тийсе, анда ал бетиңизди сактабайт эле да күнүн нурунан. Ошон үчүн жакшы магазиндерден алып, срок храненияны карашыңыздар керек. Азыр бизде болсо көп эле ошо срок годности карап эле сатып ала алабыз. Если срок годности өтүп кетсе, анда ал наоборот терс таасирин берет. Анан өзү жакшы храниться этиш керек. Мисалы, көлгө барарда баарыбыз эле базарга барабыз да, анан SPF эң жогору болгон 50-60 деген көлдүкүн атайын сатып алабыз го. Демек, ал деле коргобой калат экенде, эгерде туура сакталбаса. Магазинден SPF тууралуу айтып берсеңиз, канча болгону жакшы? Анан кандай болгону жакшы? Биз тоолуу аймакта жашаган үчүн SPF 30-20 бизге такыр болбойт. SPF 50-нү колдонушубуз керек. Анан ошо күндөн коргоочу кремдерди тандап атканда, бетке сүйкөгөндө көңүл бурушубуз керек да. Там флюидная форма бар, майлуу бетке бар, анан кургак бетке бар. Эгерде сиздердин бетиңиздер майлуу болсо, анда ошо майлуу бетке для жирной кожа алышыңыздар керек. Если бетиңиз майлуу болуп туруп, для сухой кожа алсаңыз, кургак бетке алсаңыз, анда бетиңиздеги безеткилериңиз аябай көбөйүп кетет. Анан болсо бетиңиз если флюидная форма болсо, бул сезимтал беттерге, жана куперозная кожа, розация деген өзүңүздөр көбү билет болуш керек. Бетиңиздер если кызыл кан тамырлар чыгып турса, же онда муздакка, ысыкка чыкканда беттери кызарып го, кээрлөргөчү, ошондой болсо для чувствительной кожа алышыңыздар керек, флюидная форма. Ошолорго дагы аябай көңүл бурушуңуздар керек. Анан мен өзүм айтып
өтүп кеткендей шляпа кийиш керек. Анан күнгө чыгып атканда көз айнек обязательно тагышыбыз керек. Эмне үчүн дегенде биздин көзүбүз дагы күндүн нуру бизге терс таасирин берет. Алдыда сөз кылалы ушул көз айнек тууралуу. Алдыда буюрса ага чейин ушул SPF тууралуу. Мисалы көлгө түшөрдө бир сүйкөнүп коюп эле анан кийин кеткенче жүрө бергендер болот эмеспи? Ар бир сууга түшкөн сайын ачынып анан улам кайра сүйкөп туруш керекпи же водостойкий дегенге ишенип эле ала берсе болобу? Жок, сиз өзүңүз айткандай 2 саат 3 саат сайын сүйкөп турушубуз керек. Эгерде сиз сууга түшүп чыккандан кийин өзүңүздү полотенценен денеңизди бетиңизди ачыгандан кийин кайра жаңыртып турушуңуздар керек. Күндүн коргоочу кремдерди. Жакшы, келип аткан смс каттар бар, бир сыйра карап алалы. Саламатсыздарбы? Беттеги сепкилдерди, тактарды кантип кетирсе болот дейт 191 сандары. Тактарга, сепкилдерге үй шартында болсо маска жасасаңыздар болот. Эгерде сиздердин бетиңиз кургак болсо, анда магазинден колдун каймагын эмес, магазиндин каймагын 10% каймактар бар. Ошону алып бадыраңды чыркадан өткөрүп, өкөнү аралаштырып, анан бетиңизге маска коесуңар. Кечинде бетиңиз ваннадан чыккандан кийин, банядан кийин ал масканы койгонго болбойт. Ваннадан чыккандан кийин койсоңуздар болот. Же жөн эле бетиңизди кечинде таза жууп туруп, ошо масканы жарым саатка коюп, жарым сааттан кийин жууп салышыңыздар керек. Эгерде сиздин мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, петрушканы да согуну ошол жака кошуп койсоңуздар аябай жакшы болот. Анан эгерде алар болсо, бирок аябай деле кетирип салбайт да, бирок жардам берет. Жаңы түшүп келаткан тактарга, аябай глубокий тактар болсо, анда сиздер аны болсо ошо косметологический, өзүңүздүн жаныңызда косметологдор болсо, ошолорго барып, азыр уколдор бар, инъекциянын лечение алган, пигментацияны кетирген, ошолорго барып, адистен кеңеш алсаңыздар болот. Жакшы. Канча процедурада кетет эгерде косметологко барып көрө турган болсо? Ошол 1 айдан баштап 3-4 жылга чейин кетет. Ал болсо ошо бетин карап туруп анан айталабыз. Ар биринин өзүнчө индивидуалдуу. Саламатсызбы? Косметологко суроом бар болчу. Бизде дайыма шамал болуп турат. Кышкысын да, жазында да бетим карайып кетти. Кандай кылсам болот? Чоң рахмат дейт кийинки 027 сандары. Туура кремдерди колдонушуңуздар керек. Ошол айылда жашасаңыздар эми ошо магазинге барып деле өзү ошо адис тандап бериш керек да. Беттер мен өзүм айтып кеткендей, жанакындай чувствительная кожа бар, майлуу беттер бар, кургак беттер бар. Ошолорго ылайыктуу кремдерди, бет майларды колдонушуңуздар керек. Биринчи. Экинчи болсо маскаларды жасашыңыздар керек. Ал тоже жанакы мен айтпай кетирмин. Эгерде бетиңиздер кургак майлуу болсо, анда айранга огурцуну кошуп, бадыраңды чөркадан өткөрүп да койсоңуздар болот. Ошону туура маскаларды колдонушуңуздар керек. Биздин клиникага деле чалып жазсаңыздар, биз сиздерге туура кремдерди үйүңүзгө чейин доставка кылып беребиз по всему Кыргызстану. Жакшы. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Менде мындай суроо бар. Биринчи, бетим кызарып турат. Экинчиси болсо, көзүмдүн айланасына көп брыш түшүп кетсе кантсем болот? Корейский Атоми компаниясынын кымбат кремдери бар экен, ошо жакшы дейт. Ошону алып колдонсом болобу? Алдын ала рахмат дейт кийинки угарманыбыз 242 сандары. Корейский ошо Атоми кремди биз колдонуп көргөн эмесмин, айта албаймын ал жөнүндө. Көзүңүз терегинде брыштар болсо, ошо көздүн терегине атайын бет майлар бар, крем вокруг глаз деген, ошолорду колдонушуңуздар керек. Очки кийишиңиздер керек. Күндөн өзүңүздү сакташыңыздар керек. Эмне үчүн дегенде, биз күн тийгенде биз аябай хмуритет да, ошол кезде брыштарыбыз аябай көбөйөт. Анан ошолор, если возможностуңуз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, өзүңүздүн ошо азыр айылдарда деле косметологдор бар, барып ошо инъекцияларды кылып, ботокстерди кылсаңыздар болот. Анан бети чувствительный болсо, анда мен айтып кеткен кеңешим, бул ачуу тамактарды болбойт такыр, баняга барганга болбойт, кызыл тамактар жегенге болбойт, красный перец, красный помидор, ошолорду жебесе, бул аллергия да. Анан еще солнечный аллергия деп коет. Ошол саат 10дон баштап 4кө чейин чыкпаш керек, аябай суукка да чыкпаш керек. Бет кызарган, бет кызарганда бул. Саламатсыңарбы? Мирлан Москвадан. Мен күнгө зар болом. Эртеден кечке иште күн көрбөйм. Врачтар витамин D ал дешкен. Пневмония болгон 1 жыл өттү, бирок витаминдерди алгам. Анан келинчегим скин клиникте иштеген, көп жыл аябай кымбат дейт. Силердикичи дейт.
Биздики эми чистка лица аябай деле кымбат эмес. Ошо бизге өзүңүздөр көргөндөй стористерде көрсөңүз биздин кардарларыбыз көп деп айтсам болот. Биз баалар болсо ошо среднестатистический населенияга рассчитанный чистка 1500, инъекционный процедуралар 1200 сомдон үйдө болот. Азыр доллар кымбаттагандан дагы биз бааларды мурунку баалардай эле калтырдык, что элдерге кымбат болбосун депчи. Анан күндү бирок көрүп туруш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Жайлоого чыккандар кантип агартабыз? Бетти Шварценеггер болуп калдым, маска жасасам бетим жарылып кетти. Бет жарылганга эмне сыйпасам болот дейт 937 сандары. Ошо жанагы бирок аяктагы майды каймакты сүйкөсөңүздөр бетиңизге угри чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн если возможностьңыз болсо магазиндеки жанагы 10% эле каймакты сүйкөп, анан для увлажняющий кремдер бар. Ошолордо нымдаштырылган кремдерди колдонуш керек. Түнкүсүн түнкүсүн, күндүзү болсо күндөн коргоочу кремдерди ошо для сухой кожи колдонуп, бирок алар болсо маска тагынса да жакшы да. Ошол марлевая масканы двухслойный кылып туруп эле өздөрү тигип, бул бүт беттерин баары жапкандай кылып туруп кийсе аябай жакшы болот. Бети дагы тышайт элек, күндүн нурлары дагы чыкпайт. Күндүз эле кийип алса аябай жакшы болот да. Ошо двухслойный же однослойный кылып туруп эле өзү эле тиксе, марлени 1 метр алса эле двухслойный кылып туруп, көзүнүн астынан жаап туруп, эгинен жаап туруп эле анан жаап алса аябай жакшы болот да. Ошол. Кийинки саламатсыздарбы? Кутман кеч айымдар абдан сонун тема экен. Мен жакында көлгө барып капкара болуп келдим. Айтып коюңуздарчы, эмне кылып агарсам болот? Негизи эле күнгө күйгөндөн кийин оңой менен агара албайм. Чоң рахмат, алдын ала ишиңерге ийгилик дейт. Жанакы мен айтып кеткендей огурцовый масканы обязательно жасаш керек. Сразу жасаса жакшы болмок. Анан мен азыр ошо көбүбүз ошо көлдө азыр өзүбүз капкара болуп күйүп калабыз. Көлгө күйөрү менен муздак сууга түшүш керек. Анан зеленый чай деп коет, көк чайды сууга кайнатып туруп холодильникке салып коюшуңуздар керек. Анан марли менен эле примочка кылыш керек да. Ошо күйүп калган жерлерибиздин баарына эми жаныңызда жардамчы болсо, артыңызга, астыларыңызга, бетиңизге жасасаңыздар, ошо ожогту сразу снимать этип, пигментация дагы аз түшөт да. Если ошондой жөн эле марлини эле сулап туруп же ага бир жок, марлиге болсо жанагы зеленый чайга, көк чайды кадимки эле биз ичкен көк чай. Биз ичкен көк чай 20 сом, аябай кымбат деле эмес. Ошол менен эң первая помощь это ошол да. Анан тиги айым болсо ошо кантип агарышым керек дейт да. Отбеливающий маскалар бар атайын, ошолорду колдонсо болот. Отбеливающий маскаларды колдонуп, өзүн ошо күндөн сакташ керек да. Эми азыр болсо инъекционныйларды дагы алып, ошолорду менен өзүн сакташ керек. Анан азыр болсо күнгө такыр чыкпасын деп айтам. Эмне үчүн дегенде күнгө чыкса азыр тактарын аябай кетириш оор болуп калат. Көздүн айланасындагы бырыштарга кандай маска сунуштайсыз дейт кийинки угарманыбыз. Магазиндерден сатып алсаңыздар болот. Маска вокруг глаз деп, крем вокруг глаз колдонушуңуздар керек. Анан бырыштарыңызга ботокс куюп койсоңуздар жакшы болот. Бетти ак самын менен жууйм боло береби дейт кийинки угарманыбыз. Ак самын менен жууганга болбойт. Ошо ал аябай кургатып, бырыштарды түшүрөт да. Анан мен айтып кеткен себебим, кеңешим, көлгө түшөрдө, эртең менен чыгарда жөн эле суу менен жууп коюшубуз керек бетибиздичи. Денебизди дагы эртең менен чыгарда самын менен, лосьондор менен бетибизди, денебизди сүртпөшүбүз керек. Эмне сүрткөндө биздики защитный свойства бар, ошолордун баарын алып салып, бетибизге тактар аябай көп түшүп кетет да. Ошон үчүн күндүн нуруна чыгарда жөн эле суу менен жуушубуз керек бетибизди. Саламатсыздарбы? Адресиңиздерди айтып коесуздарбы мүмкүн болсо, телефон номерди дагы дейт. Центр косметологии Мерим Давлетова, Инстаграм баракчабызда бар биз. Московская 191, Центр косметологии Мерим Давлетовой. Кийинки саламатсыздарбы? Биз бет крем экен. Бет крем тоналка сүйкөрдүн алдында сөзсүз түрдө бет май сүйкөш керек дейт. Бул чынбы? Эгерде туура болсо кандай бет май сүйкөш керек? Жирный жана кургак беттерге айырмаланабы? Чоң рахмат дейт. Эгерде сиздин бетиңиз майлуу болсо, анда солнцезащит күндөн коргоочу кремди колдонуп туруп эле, анан тональный кремиңизди сүйкөрсөңүздөр болот. Эгерде сиздин бетиңиз кургак болсо, анда увлажняющий кремди сүйкөп туруп, солнцезащитный крем сүйкөп, анан тональный крем сүйкөсөңүз болот.
болот. Жакшы. Биз угармандарыбыздан дагы күтөбүз. Келип аткан СМС каттар бар. Алдыда жаңыртабыз. Буюрса 0312 91 19 19 сандары түз эфир үчүн жана 0705 53 16 64 сандарыбыз WhatsApp номерубуз. Эми күндүн нурларын кандай SPF сүйкөш керек, кандай бет май сүйкөш керек бир сыйра карап алдык. Кадыр эсе жашоодо, күнүмдүк жашообузда күн нурларынан кантип коргонобуз? Эми ошо коргонуу тууралуу айтып берсеңиз. Ошол эле баш кийим, ошол эле көз айнек, ошол эле кийим. Баягы эколог сизден мурунку жумада эколог келген эфирге. Анан айтып атпайбы? Чечакта эртең мынча градус ысык болот, күн нуру мончалыкка чейин көтөрүлөт дегенде, элдин баары баш кийим, жең узун кийим, буттары узун шым дейт, шымдарды кийип чыгат дейт. А бизде эртең ысык болот дегенде майка, шорты кийип чыгабыз депчи. Анысы кандай бул жаатта да билип алган туура болот эми? Анда сөз сизде. Ошо кореянкалар, китаянкалар бул жака келгенде аябай таң калышат экен. Эмне үчүн силердин айымдарыңар өзүн ухаживать этпейт депчи, карачы депчи, аябай бунун баары аябай вредно депчи. Бул териге гана вредно эмес, а биздин общий организмибизге вредно. Денелерибиздин бетибиз гана карыбайт, денелерибиз да карыйт да күндүн нурларынан. Ошон үчүн сиз эколог туура айтып кетти. Колдорубуз жабык кийинишибиз керек, буттарыбызга чейин жабык кийип, зонтик көтөрүп, анан очки да кийишибиз керек, көз айнек кийишибиз керек. Эмне үчүн көз айнек кийишибиз керек? Биздин көзүбүз дагы ожог алат. Аны кетириш аябай оор болот. С возрастом кийген болсо ошо очки дагы тагынып калышыбыз мүмкүн. Анан көрүшүбүзгө дагы аябай влиять этет. Ошон үчүн биз күндөн нурунан аябай өзүбүздү сакташыбыз керек. Этият болушубуз керек күн мененчи. Көз айнек дегенде, мисалы азыр көз айнектин түрлөрү, баасы дагы, айнектери дагы ар кандай бар эмеспи? Кандайын колдон келишинче кандайын сунуштайт элеңиз? Оригинал алышыңыздар керек. Эми ошо базарлардан 300 сомдук, 200 сомдук, 100 сомдуктарды албай, жакшыларын алышыңыздар керек да, чтоб айнегин магазиндерден алсаңыздар, эми мүмкүнчүлүгүңүз болсо магазиндерден алсаңыздар жакшы болот. Балага, кичинекей балага дагычы, мисалы көз айнек тагуу керекпи? Керек болсо кандайын тагыш керек? Же болбосо бул чоңоюп калган учурда гана тийишелүү болобу? Жок, кичинекей балдарга дагы албетте тагышыңыздар керек. Ошо магазиндерге барсаңыздар, өздөрү тандап берет. Өзүңүзгө жарашкан качествосын дагы карап туруп анан алсаңыздар болот. Жакшы. Эми баш кийим жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы бизде баш кийим көп кийишпейт, шаарда шляпаларды, панамаларды көп кийбейбиз чындыгында. Канчалык кийиш керек? Кие турган болсо козерогу деп коет эмеспи? Мындай катталычы канчалык болушу керек? Канчалыгы бизди күндөн коргой алат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эң жакшы оптималдуу бул зонтик көтөрүшүбүз керек да. Эгерде зонтик көтөрө албасаңыздар, анда шляпа кийишибиз керек. Шляпа болсо бүт ошо бетибиздин баарын жабыш керек. Анан көбү болсо кепка кийип коюп эле жүрө берет да. Кепка алып кийбей деле койсоңуздар болот. Эмне үчүн дегенде, кепкадан ал эчтеке таасирин бербейт. Бүт бетибизге болсо бул эки сторонасынан бетибизге күндүн нурлары тиет. Панаманы дагы кийбей эле койсоңуздар болот. Шляпа кийип, ошо бетиңиздин баарын жабыш керек. Бүт тегереги калың дедим, козерогу чоң эле болгон. Чоң болуш керек. Жакшы. Угармандарыбыздын дагы суроолорун күтөбүз. Жазыңыздар 0705 53 16 64 сандары кызматта. Эми ушул күнгө күйүп калгандан кийин агартууда жогоруда сиз бир маска айтып бербедиңизби? Майлуу терилер үчүн айран менен бадыраң деп, кургак терилер үчүн 10% кам каймак же болбосо каймак деп келебиз. Анан бадыраң деп. Дагы кандай ыкма менен тез агартса болот? Негизи ушул, мисалы былтыркы жолу күнгө күйсөң, быйыл ошол тактарың, ошол каралыгың кетпей эле калып калышы мүмкүнбү? Же ал кыш ичинде толугу менен кетип агарып, териң кайрадан жаңыланабы? Жок, териң кайра жаңыланбайт. Эмне үчүн дегенде, тактар с каждым годом жыл сайын чоңоюп кете берет да. Ошон үчүн биз күндөн өзүңүздү 100% сакташыңыздар керек. Анан косметологко мүмкүнчүлүгүңүздөр болбосо, анда күнгө чыкпай коюшуңуздар керек да. Айылдагы биздин келиндерибиз, апаларыбыз ошо тактар менен келип, бизге келип, настроениясы түшүп, ошо күйөөлөрүм жакшы эметпей атат, кара тору деп атат деп ошентип айтып келишет. Анан эми аны болсо
болсо ошол 3 шартында только ошо огурцы менен маска жасасаңыздар болот. Анан петрушкаларды кошуп ошолоргочу 3 шартында ошолорду эле айта алабыз. Анан жанакындай ат берүүчү китайский кремдерди дагы колдонбошуңуздар керек да. Ошо базарда сатып атат китайский жана День и ночь, король кожи. Анан беттеринде тактар болсо азыр аптекаларга барса Синафлан, Тритокс, Акридерм дегендерди биздин ошол аптекадагы айымдар меңиз ушуну алсаңыздар бетиңиздеги тактарыңыз кетип калат депчи. Бирок чын эле кетип калат, албетте кетип калат. Бирок ага болсо биз зависимый болуп калабыз, наркомандай болупчу. Анан кийин болсо күнгө чыксаңыз тактарыңыз 5-6 эсе көбөйүп кетет. Ошон үчүн гормональный массажды сүкөбүш керек. Король кожи, День и ночь деген магазиндерден деле сатып алып, аябай бизге келгенде алардын бетин болсо ошо 3-4-5 жылдап кетирсе болот да. Анан көп каражаты кетет, аябай ыйлашат, беттери шишийт ошолорду лечение кылгандачы. Ошон үчүн мен айтып кеткен кеңешим ошол гормоналдуу баздарды, базардан вообще эле китайский кремдерди такыр колдонбош керек. Бетиңизге гана эмес, денелериңизге дагы. Айтып коет аябай жакшы болот, кетет депчи, кетпейт, андан аябай жаман терс таасирин берет. Анан гормональный маздарды сүкөгөндө дагы 5 күнөн врачтар если назначение кылса 5 күндөн ашык сүкөгөнгө болбойт. Ошол чынбы? Мисалы жана гормоналдык маздарды, кремдерди, майларды сүкөгөндөн кийин кайра териң бошоп, териң бир башкача эрте карайт, эрте бырыш түшөт деп коюшат го, дайыма колдоно турган болсо. Гормоналдыдан кийинби? Ал эрте бырыш түшпөйт, андан бетиң биздин кожабыз 3 слойдон состоит да, эпидермис, дермис, гиподерма депчи. Эпидермисти ошол гормоналдуу баздар жеп салат. Жеп салганда бетибиз жана кызарат. Биз кичине нервничать переживать этсек эле кызарат, угрирлер чыгат, тактар түшөт да. Ал конечно үчүнчү причинасы да карайсың да. Эң биринчиси болсо ошо беттери кызарат. Бул купероз розация деген оору деп коет. Ошого чалдыгасыңар. Экинчи болсо пигментация болот. Анан үчүнчү болсо бетиңизге угрирлер чыгат. Түшүнүктүү. Күн нурунан пайда болгон пигменттердин арылуу жөнүндө сөз кылдык. Эми үй шартындагы маскаларды дагы эмне маска жасаса болот? Жогорку 2 маскадан тышкаркыларын дагы айтып берсеңиз болмок да, жакшы болот эле. Өспүрүмдөр үчүн, улгайып калгандар үчүн, жаштар үчүн. Китайский маскалардан если ушулардан тышкары китайский маскаларды колдонбой, магазинге барсаңыздар ошондо ат берүүчү маскалар бар. Ошолорду деле койсоңуздар болот. Бирок алардын аннотациясын окуп туруп, жай мезгилинде кээ бир маскаларды колдонсо болот, кээ бирлерди болбойт да. Ат берүүчү маскаларды кыш мезгилинде эле колдонуш керек. Анан ал китайский болбош керек. Жайында болсо ошол аннотациясын окуп туруп эле көрүнөт, болот же болбойт деп ошолорду колдонушуңуздар керек. Анан ат берүүчү кремдерди китайский болбош керек. Алар дагы анан окуп туруп жай мезгилинде болобу же болбойбу деп окуп, анан кышында болот десе только кышында колдонуш керек. Кээрлер болсо жок эчтеке болбойт, мен 1 жума 2 жума эшикке чыкпайм, колдоно берем дейт. Бирок если алар колдонсо, анда кожабыз болсо биздики 2-3 ай восстанавливаться этет да. Ошондо эми 2-3 ай эшикке чыга албай кое албайбыз да. Сонун мусор төккөн чыгабыз, 1-2 минутта чыксак деле биздин кожабыз болсо жанакы эпидермисибиз жок болуп калат. Күндүн нуру тийип, бетибиздин баары так болуп калат. Жакшы. Күн нурунун чачка тийгизген таасири тууралуу айтып берсеңиз. Чачты коргош керекпи же бул чач өсүп, кыркылып кетерчи, бир өзүнчө чачка кандай таасир тийгизет? Бетибиз карыгандай эле чачыбыз да карайт да. Өзүңүздөр көргөндөй жаш кезибизде биздин чачтарыбыз калың болуп, анан ошо улгайган сайын чачтарыбыз түшүп баштайт да. Эгерде биз өзүбүздү жаш кезибизден баштап эле жакшы уход кылсак, чачыбыз дагы бизге рахмат деп 30-40-50гө чыкканда дагы күндүн нурунан шляпа кийгенде дагы, топу кийгенде дагы аябай катуу топуларды кийбей, мындай дем ала турган топу кийип, чачыбызды резинка менен байлаганда кээрлер аябай прям тыкыз кылып байлап салат, чачыбыз аябай ооруп, ошондо да чачтарыбыз түшөт да. Ошолордун баарын туура аткарсак, бизге чачыбыз дагы өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, чачыбыз түшпөйт, ошол да. Демек коргош керек. Күндүн нурунан да коргош керек. Жакшы, келип аткан смс каттарды карап алалы. Мен 15 жаштамын, бетиме черный точка жана прыштар көп чыгат. Эмне кылсам болот дейт 973 сандары. Черный точка эмне дейт? Азыр карап алайын. Прыш дейт. Угрирлер.
Эми угрилер болсо бизге бул 35 жашка чейин чыга берет да. У кого наследственная предрасположенность деп коет, это тукум куйт да. 35 жашка чейин это нормалдуу да, биздин бетибизге угрилер чыккан. Кургак беттерге гана чыкпайт. Бетибиз если майлуу болсо чыга берет. Диета кармаш керек. Ачуу болбойт, фастфуд болбойт, майлуу тамактарды болбойт, фри, кириешки, чипсыларды, ошо бирок жаш өспүрүмдөр алардын баарын жегиси келет. Бирок если ошолорду ограничивать этсе, хотя бы кичинеден ограничивать этсе жакшы болот. Анан косметологко кайрыла албаса, анда кремдер бар, атайын для проблемной кожи депчи, ошолорду сүйкөп, анан бетин 2 мал сөзсүз түрдө жууш керек. Бети майлуу болсочу. Анан ошол кремдерде дагы жазылуу эртең колдонсо болот, кечинде колдонсо болот дегенчи. Кечинде колдонсо только кечинде колдонуш керек, анда эртең мененки да колдонгон кремдер болот. Майлуу бет майларды такыр сүйкөбүш керек. Эгерде майлуу бет майларды сүйкөсө, майлуу маскаларды сүйкөсө, анда угрилери, чорный точкалар аябай көбөйүп кетет. Өзү сыкпаш керек. Өзү сыкса, ичинде ириң калып калса, ал ириң болсо эртеси күнү 3-4 эсе чоң болуп, анан ал жакта болсо постакнический рубцы деп коет да, бетиндеги ошо тактар аябай чоң болуп калат, кетириш аябай оор болуп калат да, ошолордучу. Анан өзү сиз айтып кеткендей күндөн өзүн сакташ керек. Жакшы. Кийинки суроо бар бизде. Ушул бет майлар болобу дейт. Сиз бул жактан мен ойлоп атам, бул жактан сиз клиникадан эле кайрылып туруп, анан ушуларды көргөзсөңүз туура болот окшойт деп. Кийинки билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Денем толугу менен күйө турган болсо, толугу менен кантип аны кайра калыбына келтирсе болобу же болбойбу? Кышы менен араң бир аз агарат, бирок кийинки жылы андан да капкара болуп калам. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат дейт. Өйдө да айтып кеткендей, ар бирибиз ошол өзүнүн проблемасын, өзүнүн көйгөйүн өзү билет экен да, суроо берип аткан, өзүнүн суроосуна өзү эле жооп берип атат. Жыл сайын көбөйөт депчи. Мен айтып кеткендей, пигментация болсо бул башында кичинекей болуп башталат. Анан биз күнгө чыга берсек, бул пигментация жыл сайын өзүнө размерлерди кошуп кете берет. Бизге көбү келет веснушкалар, кичинекей веснушкалар болуп, анан алар если злоупотреблять этсе, күнгө аябай көп чыкса, веснушкалар бири-бири менен чогулуп атып туруп, анан жанагы маска беременности болот, же аябай тактар болот да. Бул мырзабы жайымбы билбейм. Мен айтып кеткен кеңешим, күнгө такыр чыкпаш керек, колдору жабык кийиш керек. Же эколог айтып кеткендей өзүнүн советинчи, күндөрү жабык, колдору, буттары, бүт баары жабык кийип жууш керек, күнгө такыр чыкпаш керек. Күн менен дагы көп злоупотреблять этсе, жана меланиндери высокий болуп, раковый заболеванияларга алып келет да. Мисалы биз күн деп атпайбызбы? Бул бир гана жайкы мезгилге гана тиешелүү же 12 айга теңби? Ошол 10-дон 4кө чейинки учурда күйбөш керек деген. 12 айга тиешелүү. Бардык учурда. Кышында болсо күн бизге кар жааса, кардын лучтары, нурлары, күндүн нурлары карга тийип, кайра отображаться этип, биздин бетибизге тийип, бетибиздеги тактарыбыз да көбөйөт да. Ошон үчүн суукка күйүп калды деп коюшат. Суукка күйүп калды. Ошо карга дагы аябай күйөбүз. Ошон үчүн 12 ай биз өзүбүздү күндөн сакташыбыз керек. Демек бардык учурга тиешелүү. Жакшы, кийинки суроо бар бизде. Саламатсыздарбы? Төрөгөндөн кийин бетимде так кетпей калды. Сиздерге барсам болобу? Канча сомдун тегереги болот дейт. Аны көрүшүбүз керек. Биринчи процедурасы 1800 сом болот, чистка лица. Анан уколдор болсо, инъекционный процедуралар 3000 сомдон өтө болот. Андан тышкары кремдерди дагы алышыңыздар керек. Анын баарын биздин клиникага келиңиздер. Биздин клиника Московская 191. Саламатсыздарбы? Окей радиосу. Мен өзүм сүт, каймак, май жегенди жакшы көрөм, бирок ошондон бери угри чыгат деп уккам. Ошондойбу дейт. Ошондой. Мен өйдөгүдө айтып кеткендей, угрилер болсо ошо майлуу тамактарды жегенден чыгат. Ошо сүт анан если угрилериңиз чыкса, жаш өспүрүмдөргө же 35 жашка чейинкилерге айтып кетем, айран эле ичсе болот, из молочных продуктов. Сүт ичкенге болбойт. Творогду аз жеш, творогду эми жебей эле койсоңуздар болот. Каймактарды да жебешиңиздер керек да. Ошолорду жесе биздин угрилерибизди аябай көп кылат. Жакшы. Кийинки. Саламатсыздарбы? Сиздердин клиникада колдорду ичкертеби? Менин билектерим же бали. Кичине туура эмес болуп калды. Балтайып кетиптир кыскасы. Анан ичкерсе болобу деген суроо бар экен. Аны көрүш керек. Если майлар болсо, анда липолитик сайсак болот. А если сөөгтөрү чоң болсо, анда ал ичкербейт. Ошол липолитик тууралуу анан кийин зыяны тийбейби адамдын ден соолугуна?
канчалык деңгээлде мисалы кепилдик бар да, бул адамга зыян тийгизбейт эми кантсе да организмге чоочун укол кирет го. Жок, липолитикалык витаминдер, липа деген жир, литики деген утилизировать да, ал только майларды эле утилизировать этет. Эгерде ошо аны бүт бар эле айтат да, там ошону сайып коюп кайра тамактардын баарын жей берет да, диета кармаш керек. Даже пластический операция кылып майларды алгандан кийин пластик хирург деле сизге өзүнүн кеңешин айтат. Диета кармаш керек депчи. Диета кармабасаң кайра эле толуп кетесиң. Ошон үчүн анын эч бир таасири жок. Витаминдер эле. Эгерде диета кармабасаң, кайра эле толуп кетесиң. Бизде дагы бир билдирүү бар экен, карап алалы. Ой, ачылып кетсин. Саламатсыздарбы? Күндөн агарыш үчүн сиздерге барсам канча сомум кетет, канча процедура кетет? 1 жыл деп жанатан айтып атасыз, 3 жыл деп айтып атасыз, 1 жыл 3 жыл деп айтып атасыз деген экен. Кыскасы, ошондо күн сайын бармайбы же ай сайын бармайбы? Айтып коюңуздарчы. Москвадан барганда сиздерге баргым келип жүрөт көптөн бери. Өткөндө мээрим айым келгенде дагы сонун маалыматтарды айтып, шилекейимди агызып кеткен дейт. Чоң рахмат сурооңузга. Бул болсо бетиңизге зависит этет да. 2 айда, 3 айда, кээ 4 айда бир келип турат. Анан үй шартындагы кремдерди дагы туура кам көрүш керек. Жакшы. Анда ошол бет майларды тандоодо жогоруда сиз сонун маалыматтарды айтып барбадыңызбы? Кандайларын күнгө күйгөнүн алыш керек, кандайларын күнгө күйбөгөнүн алыш керек деп. Эми ошол күнгө күйгөн, күнгө күйбөгөн боюнча эгер дагы карай турган болсок, бет майдын өзгөчөлүгү негизи эле бет майды мен мисалы биз ар бир айым кичинекей кезиптен эле баштап карай баштайбыз да, кайсынысы жакшы, кайсынысы начар деп. Мен өзүмдөн билем, кайсы бир гана бет майлар жакпаса, оңой менен көбү жакпайт. Анан жаккандары бирок албетте баасы дагы ошондой жаккандары болуп калат. Анан карап отуруп муну эмне менен алмаштырса болот деп ойлойсуң да. Түнкү бет майлар, күндүзгү бет майлар деп колдонуп атпайбызбы? Дайыма эле баардык кожалар үчүн, баардык терилер үчүн ошол бет майлардын экөө тең зарылбы? Зарыл болсо кандайларын колдоно кетиш керек? Аны болсо ошол адис көрүш керек биринчи бетиңиздердичи. Мен өзүм өйдөгүдө айтып кеткендей, майлуу беттерге болсо өзүнчө кремдерди колдонуш керек, бет майларды. Сухой беттерге өзүнчө, чувствительный беттерге өзүнчө да. Анан алардын болсо, алар дагы өзүнчө делиться этет да. Кечки ошол ар бир кожага ар кандай кремдерди колдонуш керек. Анан сиз айтып кеткендей, аябай кымбат кремдер депчи. Арзан ошо базардан алып аткан кремдер болсо, наоборот, ал терс таасирин берет. Хотя базардан албай, магазиндерден алып, жакшы кремдерди алып сүйкөшүңүздөр керек да. Бул биздин өзүбүздүн жүзүбүз туура эмес кремдерди колдонгондо ошо пигментация түшөт, угрирлериңиз көбөйөт, бырыштар дагы көп түшөт. Кийинки суроо бар. Саламатсыздарбы? Мен өспүрүм кезимден бери эле пырыштар чыгып айламды кетирди. Азыр 24кө чыктым, бирок ошолор дагы деле кете элек. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат, алдын ала абдан сонун эфир экен. Айзадайым сизге ийгилик каалайбыз дейт. Чоң рахмат. Мен өзү айтып кеткендей, бул угрилер болсо 35 жашка чейин чыгып турат да, 30-35 жашка чейинчи. Кубертатный подростковый угри деп коет. Муну болсо косметологко барып 1 айда, 2 айда бетин тазалатып туруш керек да, ириңдерин сыгып туруш керек. Үй шартында өзү сыкпаш керек. Анан туура кремдерди колдонуш керек. Кургак бетке такыр колдонуш керек. Сүйкөсү порлары ачып, өзү тешик деп коет. Порл деген мурдулардын үстүлөрүбүз, беттерибиз туура эмес кремдерди колдонгондо ошо беттерибиздин баары тешик болуп калат да. Ошондо тешиктерди кийин поры сузить нельзя да. Аларды через поры наша кожа дышит. Порларыңыздар ачылып кетсе, кийин кетириш аябай оор болуп калат да. Глубокий пилингтерди дагы кылсаңыз да, эмне кылсаңыз да аябай оор болот. Ошон үчүн азыр жаш өспүрүм болсо, ошол бетин косметологдорго барып, бетин тазалатып, туура кремдерди колдонуп, анан маскалар болсо ошо магазиндерден барсаңыздар, ичинде глина бар маскаларды колдонсоңуздар болот. Кутман кеч айымдар жаркылдаган абдан сонун эфир болуп жатат. Жайкысын пилинг кылса болобу дейт кийинки угарманыбыз. Жайкы пилингтер бар. Летние пилинги деп коет, которые можно использовать в период солнечной активности деп коет. Анан кышкы пилингтер бар да. Жайкы пилингтерди албетте колдонсо болот, колдонуш керек. Эмне үчүн дегенде биз күн сайын эшикке чыгабыз, бетибизге кремдерди сүйкөбүз, биздин порларыбыз забиваться этилет, бырыштар түшөт да. Поверхностный пилингтерди колдонуп турсак, бетибиздеги бырыштарыбыз азаят, тактарыбызга жакшы, анан угрилерге жакшы.
Мисалы деген кышында пилинг кылганда 3 күнгө чейин таптакыр күнгө чыкпа дейт го. Жайынкы деле пилингдер ушундай да э? Жок. Андай эмес. Реабилитация не требуется. Күнгө чыга берсе болот, бирок анда деле жок, күнгө чыга берсе болбойт да. Өзүңүз айтып жок, кеткендей. мындай учурларда делечи. Жок, күнгө вообще чыкканга болбойт да. Саат 10дон баштап 4гө чейин өзүн шляпа кийип чыга берсе болот. А так мындай. Жакшы. Биздин карамагыбызда саналуу гана мүнөттөр калды. 0705 53 16 64 WhatsApp номерубуз кызматта. Соңку билдирүүлөрдү кабыл алууга даярбыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз Мээрим Давлетова клиникасынын косметолог дарыгери Давлетова Айзада Өмүракуновна. Анда биз достор саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келели. Жана эркин микрофон сизге. Эли журтубузга кандай каалоо тилектериңиз бар? Кимдерге салам айтасыз? Кандай адис катары кандай сонун кеңештерди бересиз? Сөз сизде. Чоң рахмат бизди чакырганыңызга. Биздин элдерибизге болсо ошо аман болсун, оорубасын. Ушул оорудан батыраак чыгып кетели, коронавирустан. Мурункудай эле больницалар пустой болсун. Анан болсо ошо өздөрүн, балдарын күндөн сакташыбыз керек. Сулуу бололук, карыбайлык. Ошол. Чоң рахмат. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Айткан тилектериңиз орундалсын. Биз болсо угармандарыбыз менен коштошуу учурга келдик. Эмне гана болбосун, бардыгынын оң жана терс жактары бар эмеспи? Анысы кандай? Күнгө күйүүнүн да албетте оң жана терс жактары бар. Бирок өзүңүздүн ден соолугуңузга рахат алуу менен оору пайда кылып албаңыз, сактаныңыз. Мен өткөндө жакында онкологиялык ооруканага барып келдим. Ал жакта заведующий менен жолугуп анан 27, 28, 30га чыга элек жаш жигиттин тери рагы бар экен да. Көлгө 3 жыл катар менен барып иштегем дейт, күйгөм дейт. Анан ошол оору пайда болду деп карап отуруп абдан жүрөгүм ооруду. Анысы кандай? Эгерде күнгө туура сактанбасак, өзгөчө азыркы учурда азыр биз глобалдык жылуулук болуп атат деп атабыз, климат бузулду деп атабыз, экология бузулду деп атабыз. Демек мунун баардыгы озон катмарынын өтө чоң доо кетишинен, өтө чоң жыртыктардын, тешиктердин пайда болушунан достор. Ошондуктан абайлаңыздар, күн көбүрөөк улантып, көбүрөөк денеге зыян келтирип койбосун. Баардыгынын жакшы болгону жакшы, бирок ченеми менен болгону. Ошондуктан өзгөчө кичинекей балдар бар болгондо дарыгер айтты, күнгө күйгүсүн деди деп туруп коляскага балдарды салып туруп эшикке жаткызып коет ата энелер. Ал эгерде муну 4төн кийин кылсаңыз абдан туура кыласыз. Же болбосо муну кылбай эле койгон жакшы. Кээ бир ата энелер болсо эшикке чыккандан зеригет дагы, терезенин жанында тура берет. Бирок терезе достор канчалык бир деңгээлде күндүн пайдалуу нурларын өткөрбөйт, тескерисинче зыян гана нурларын өткөрөт. Ошондуктан колдон келишинче эртең менен саат 10го чейин жайкысын балаңыздын башын чечип эшикке чыгарып, же түштөн кийин кечке маал чыгарып коюңуз. Бардыгы өз учуру менен, өз кезеги менен, өз өлчөмү менен болсун, ооругандар болбосун. Мен Айзада айым айткандай, жогорудагыдай эле ооруканалар бош болсун, төрөтканалар көп болсун, орундар. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Мен дагы коштошом. Эртең таңкы саат 8де кайрадан амандашам. Ал эми Айзада айым, сиз менен таанышканыма кубанычтамын. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң рахмат. Буюрса дагы байланышып, сизди ошол эфирден жолуктуруп турабыз деген үмүтүм бар. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүздүн кесибиңизге дагы, өзүңүздүн жеке жашооңузда дагы чоң ийгиликтер боло берсин. Достор, күн көңүлдүү улансын. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.